Мен АКШ-дагы бир нече университетке жана колледжге кабыл алындым. Мен Америкадагы Роуан университетине тапшырдым. Ал жактын контрагы билишим боюнча жылына 27-28 миң АКШ долларын түзөт. Мен окууга тапшырууну каалаган университет ЮНИС деп аталат. Ал Түштүк Корея мамлекетиндеги эң престиждүү университеттеринин катарында. Инженерия багытында 2 же 3 орунда турат. Мен БУнун программасы алкагында Малайзия мамлекетине окууга тапшырдым. Мен 12 класста окууну улантып, А деңгээлде өздөштүрүүнү пландап жатам. Ошондо университеттеги кредиттеримди аныктап, кийинки жылы АКШдагы университеттерге тапшыра алам. Мен бул лицейде толук грантта окуйм. Кабыл алуу учурунда арзандатуу сынагында биринчиликти алгам. Бала кезимден баштап эле отличник болуп келгем деп айта алам. 7 класста окуп жатканда химия сабагына кызыга баштадым. Turkish Marif Foundation has been founded in Türkiye Marif Fondu 2016 жылы Түркия Республикасынын парламентинин чечими менен түзүлгөн. Түзүлгөн күндөн бери Түркия Мариф Fondu дүйнөнүн 55 өлкөсүндө мектептерди ачып, учурда 560тан ашуун мектепте дээрлик 60 миңден ашуун окуучу билим алып жатат. Түркия Республикасынын колдоосу менен иш алып барган Мариф Fondu 2024 жылдын 31 декабрынан тартып, сапат түзүмүнө кирген билим берүү мекемелеринин жаңы негиздөөчүсү болуп калды. Кыска убакыттын ичинде мектептердин ишмердүүлүгүн гана сактап калбастан, алардын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылууга жетишилди. Мариф Фондунун башкаруусунда Кыргызстанда сапат эл аралык билим берүү мекемелеринин башталгыч класстан жогорку класска чейин 17 мектеп иштеп жатат. Аларда жалпысынан 9594 окуучу билим алууда. Бишкек шаарында жайгашкан Ала Тоо университетинде 3826 студент билим алып жатат. Негизи мен бул жаңылыкты каникулда уктум. Биринчи, албетте түшүнбөстүк болду. Анткени мен үчүн сапат ар дайым туруктуу нерсе эле. Башкача айтканда, ал 1992 жылдардан бери иштеп келе жаткан. Бул окуя мен үчүн абдан кызыктай болду. Анан окуяны тереңирээк изилдей баштадым. Ошондо биз таасир эте албаган же өзгөртө албаган нерселер бар экендигин түшүнүп баштадым. Бирок биздин реакция бизден гана көз каранды болчу. Ушул Мариф эл аралык фонду менен бириктиргенде бир канча кооптонуулар болуп, ата-энелер, педагогикалык коллективде дагы мындай бир ар кандай чайпалуу болуп, эртеңки күнү кандай болот, билимдин сапаты кандай болот, биздин окуучуларыбыздын билим деңгээли түшүп кетпейби, ушул жерде иштеп жаткан жакшы педагогдор кетип калбайбы деген бир катар күнөм саноолор болгон. Мына жарым жыл ичинде тескерисинче биздин жетишпей жаткан кээ бир кемчиликтерибиздин баарын жоюуга мына жаңы жетекчилик ошону жойгонго жетишти. Башкалардан айырмам Мариф фондунун жетекчилери менен барып таанышып, кандай кылат экен, эмне кылат экен себеби тааныбас, сыйлабас деген маселе бар го. Өзүм сыйлашып, мектепти ачасыңарбы, жабасыңарбы, кандай болот десем, кандай башталса ошондой уланат, дагы да жакшы болот дегенде ишеним көргөзгөм. Мен баягы окуу тарбия иштерин баарын жетектеп, ушул боюнча маалыматты билген адам катарында биздин окуу тарбия иштерибиздин баардык окуу процесси өз нугунда эле өтүп келе жатат. Мен ойлойм, кеп ошол билим берүү мекемесинин башындагы кимге камкорчулукка берилди анда эмес, кеп ошол жерде иштеп жаткан педагогдор, мугалимдердеги эң башкы жоопкерчилик билим берүү сапатын, тарбия таалим берүү сапатына көңүл бурушунда болуп турат да.
Мариф фонду билим берүүдөгү негизги философия катары Түркия Республикасынын билим берүү системасын эмес, ар бир өлкөнүн улуттук өзгөчөлүктөрүн эске алууну максат кылат. Ошондуктан Мариф фондунун эки негизги багыты бар. Биринчиси, ар бир өлкөнүн мамлекеттик окуу программасы. Мисалы, Кыргыз Республикасында ишмердүүлүктү баштаганда, сөзсүз түрдө Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен тыгыз кызматташып, мамлекеттик окуу программасынын негизинде билим берүү жүргүзүлөт. Бул бардык өлкөлөрдө биринчи орунда турат. Экинчиси, эл аралык окуу программасы. Бул көптөгөн ата-энелердин, мугалимдердин жана окуучулардын муктаждыгынан келип чыккан зарылчылык. Эл аралык программа катары IB, эл аралык бакалавриат, Монтессори же башка эл аралык системалар колдонулушу мүмкүн. Түркия Мариф фонду Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин жаңы түзүүчүсү болгондон кийин фонд билим берүү процессин колдоо үчүн 300 миллион сомдон ашык каржылык жардам көрсөттү. Бул каражаттар туруктуулукту сактоого багытталган, мугалимдердин эмгек акысын төлөө, окуучулардын тамак ашы, коммуналдык чыгымдар, ижара, окуу материалдарын жана мектеп формасын сатып алуу. Биз Түркиянын Мариф фонду менен кызматташып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Мектептеги болчу өзгөрүүлөргө чоң шыктануубуз бар. Мариф фонду бир нече позитивдүү өзгөрүүлөрдү баштап койду. Анын ичинде жаңы илим лабораториясы жана китепкана ачылды. Учурда фонд 600ден ашык орунга ылайыкташкан жаңы конференц залдын курулуш долбоорун даярдап жатат. Ушул январдан тартып бир эми көп деле убакыт өткөн жок, бирок ошого карабай азыр материальный акчалай түрдө гранттар келди. Мен билгеним бир 5 миллионго жакын бир грант келди. Ошол мектептерге таратып, ошо көйгөйлөрүн чечкенге азыр кыска убакытта канча чече алса, ошондон чечкенге аракет кылып атабыз. Ошол эле кезде программаларды, мындан ары мисалы Кембридж программалары, биз Сапат катары балким бир нече мектебибиз Кембридж программаларын эми баштап аткан болчу. Аккредитацияларын, ошол аккредитацияларды жаңылоо боюнча иштер жүрүп жатат. Ошол эле кезде бул мектепте, мисалы ушул турган мектебибизде, эл аралык мектепте IBDP деген бир эл аралык программаны азыр ошол процессти баштап койдук. Буюрса бир 2 жылдын ичинде ал программаны да баштайбыз деп турабыз. Эми 10-класстын окуучулары үчүн жазгы мектептер тууралуу айта турган болсок, быйыл 10-класстын окуучулары абдан жакшы жыйынтык көрсөтүштү. Атап айтканда 4 окуучу АКШ тарабынан толугу менен каржыланган Flex программасына кабыл алынды. Бул программа Кыргызстандан АКШнын элчилиги аркылуу ишке ашат. Бул жылы мен эл аралык келечек лидерлери алмашуу программасы аттуу олимпиадага катыштым. Жана 11-класста ошол эле программа менен Америкага барайын деп жатам. Анткени алар менин чыгымдарымды толугу менен камсыздап беришмекчи. Ошентип, мен Американын мектебинде окуп калам. Ушундай жетишкендиктерди көргөндө сыймыктанасың, толкунданасың. Жана ошол эле учурда бул менин окуучум. Булардын баары менин окуучуларым деп айткым келет. Мындай учурларда мугалим катары өзүң менен да сыймыктанасың. Себеби жыйынтык көрсөтүп жатасың. Адам баласы эмгек кылат, аракет кылат. Жана акырында анын үзүрүн көрөт. Бул болсо толкундануунун дагы бир жаңы деңгээли болот. Result at the end, it's going to be another level of the excitement. Мен окууга тапшыруу үчүн эмне кылдым? Мен өзүм эле биология менен алектенгим келип баштады. Ошентип олимпиадага катыштым жана бул менин Кореядагы университетке өтүшүмө абдан жардам берди. Ошондой эле университетке өтүү үчүн эл аралык SID жана IELTS сынактарын тапшыруу керек эле. Мен SID сынагын 1600дөн 1470ке, ал эми IELTS сынагын 9дан 7ге тапшырдым. Кореядагы университетке тапшыруу жана бекер окуу үчүн минималдуу гана талаптар коюлган. Мисалы, IELTS сынагын минималдуу 7 упай, ал эми SID сынагын минималдуу 1400 упай алышың жетиштүү болчу. Ошентип мен азыр учуу билеттеринен башка эч нерсе төлөбөйм. Мариф фонду дагы мамлекеттик жана эл аралык окуу программаларын колдонуп келет. Биз ар бир өлкөдө ушул эки багыттагы программаларды колдонобуз. Кыргызстанда билим берүү ишин баштаганда бул программалардын дүйнө жүзү боюнча таанылышына да жетиштик. We extended
Мурда сапат мектептеринин бүтүрүүчүлөрү Түркияда билим алууну уланта албай келишсе, азыр бул мүмкүнчүлүк ачылды. Быйыл 100ден ашуун окуучу Түркиянын университеттерине тапшырышты. Бул абдан кубанычтуу жаңылык. Азыр биз алардын Түркиядагы мамлекеттик университеттерге кабыл алынышы боюнча Түркия элчилигинен расмий жооп күтүп жатабыз. Эгерде бул мүмкүнчүлүк берилип калса, алар Түркияда акысыз мамлекеттик университеттерде билим ала алышат. Бул алардын жашоосундагы чоң жетишкендик жана мүмкүнчүлүк болот. Мен биологияга абдан кызыгам жана убактымдын көп бөлүгүн жашоо таануу илимин үйрөнүүгө арнайм. Анткени бала кезимден эле айлана чөйрө, жаныбарлар, өсүмдүктөр жана климаттын өзгөрүшү тууралуу көп ойлонуп келем. Жусуп Баласагын атындагы Токмок лицейинде биология сабактарыбыз китеп менен эле чектелбестен, илимди турмуш менен байланыштырып окутууга багытталган. Бизде жогорку деңгээлдеги билим берүү үчүн бардык керектүү жабдуулар бар. Микроскоптордон тартып молекулярдык модельдерге чейин баарына толук шарт түзүлгөн. Биздин мектебimiz только bir mektep emес. Türkçe ayтканда yaşam alanı diyoruz. Yani бул жерде өмүр сүрөбүз биз, балалар менен ата-энелер менен. Оларга барлык технический, физический шарттар түзүлөдү. Және олардын өмүргө только сабактарга, академический маселелерге эмес, жалпы өмүргө дайындалуу үчүн барлык мүмкүнчүлүктөр берилет. Одан белек биз кыргыз тилине катты басым жасайбыз. Кыргыз мәдениетине катты басым жасайбыз. Сол кыргыз тилини дамытуу, окуучулардын арасында күндөлүктүү тилде кыргызча сүйлөшүү маселелери боюнча көп программалар жүргүзөбүз. Буга коша қазіргі заманбап технологияларды және тілдерді үйренуге, английский, түркше, орысша үйренуге де әрекет жасаймыз. Лицейге кабыл алуу эми адаттагыдай эле биз апрель айында 2 этап менен 7 класс окуучуларыбызды кабыл алабыз. Биринчи тур экзаменибизди өткөрдүк, экинчи тур экзаменибизди өткөрдүк. Кыздарыбыздын арасында мыкты деген 100гө жакын кызыбыз тандап алдык. Ошол кыздарыбызга ар кандай сабактар, мектепте окуган сабактар боюнча суроолор суралат, андан кийин алар менен собеседованияда өткөрөбүз. Ошонун жыйынтыгында мыкты деген 100 кызыбызды тандап алып, быйылкы жылкы 7 класска окуганы биздин лицейге чакырабыз. Негизи сапат көп жыл, ошо 30 жылдан ашуун балдарды окуп келаткан болсо, бунун көпчүлүгү жеңилдик менен окуйт. Үй бүлөлүү шартына карай жеңилдик, анан өзгөчө мектептеги жетишкендигине байланыштуу жеңилдиктерди алып келишет балдар. Мына Мариф келгенден кийин биздин мындайча айтканда бир девиз азыркыга чейин балдардын алып жаткан жеңилдиги ошо бойдон калат деген бир девиз менен ишти баштадык. United World International мектеби башталгычтан төмөнкү орто мектепке чейин жана IGC, SE, AS, Advanced деңгээлдеринде Cambridge окуу программасын жүргүзөт. Бул программа окуучуларга дүйнөдөгү мыкты университеттерге кабыл алууга жардам берет. Азыркы учурда биздин окуучулар MIT, Торонто университетинде жана Европада, Азияда, Түндүк Америкада жайгашкан башка да беделдүү университеттерде окуп жатышат. Негизи биздин ачкан Мариф мектебимизде мугалимдер үчүн барлык шарттар түзүлөт. Жакшы айлыктар жеткиликтүү. Жана олардын эми билесиз, Кыргыз Бишкек үчүн айта кеткен кезде квартира проблемалары бар. Олар үчүн квартиралар салып бердик. Жалпы сапат билим берүү мекемелеринде де мугалимдерибиз үчүн ушундай шарттар түзүүгө аракет жасайбыз. Әрине бул бир жылда болатын эмес, бирок негизги максаттарыбыздан бири ошундай мектебимиздеги сыяктуу бүкүл мектептерибизде, булардын ичинде сапат мектептери да бар, мугалимдердин күндөлүктүү өмүрлөрүн жеңилдететін,
Олардың бүкіл вниманиелерини окуучуларга беретиндей шарттар түзүп, өмүрлөрүн рахаттатып, квартира жана да башка проблемаларды шешип, барлык күч кубаттарыны шын жүректен балаларга бөлетиндей жагдай жасауга аракет жасап атырмыз. Бирок бул башталышы гана. Бүгүнкү күндө Маариф фонду өнүгүүнүн жаңы этабын жарыялайт. Жакынкы 2 жылдын ичинде 29 миллион АКШ долларынан ашык инвестиция кылуу пландаштырылууда. Бул каражаттар негизги төмөнкү багыттарга багытталат. 2 миллион доллар Кембридждин аккредиттелген окуу китептерин сатып алууга, 7 миллион доллар инфраструктураны жаңылоого, жаңы эмерек, заманбап парталар, киребеттер, лабораториялар жана интерактивдүү такталар. 20 миллион доллар капиталды оңдоого, окуу имараттары, спортзалдар, ашканалар жана жатаканалар. Ошондой эле окуутунун сапатына өзгөчө көңүл бурулмакчы. Мектептерге Кембридж эл аралык аккредитациясы бар тажрыйбалуу жана итим илим, технология, инженерия жана математика предметтерди окутуунун реалдуу практикасы бар тажрыйбалуу педагогдор келишет. Бул биздин студенттер мыкты дүйнөлүк стандарттарга ылайык билим ала алат дегенди билдирет. Биз жөн эле каржылабайбыз, биз жаңы негиз түзүп жатабыз. Енді білесіздер, Ала Тоо университетте Türkiye Maarif Fondu учредительдеринин арасына кирди. Медициналык факультетке больница салып берейин деген ниетмен уже келе жатырмыз. Бул маселе шешилейин деп калды. Келеси жылдарга сол больницаны да салып беребиз. Енді Кыргызстан біз үшін bir алтын так деп айтууга болот. Биздин ата мекенimiz, биздин арманымыз, bir туган елimiz, bir tilde, bir dinde болгон елimiz. Biz бөлек bir жерде жүрмүз деп эсептемейбиз. Сол үчүн Кыргызстанда билим берүү процесстеринин ичинде болуу биз үчүн bir арман, bir максат болуп келе жаткан. Мектеп бул келечек башталган мейкиндик. Ошол келечек татыктуу болушу керек.